Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы Жараян медиа каналынын көрүүчүлөрү. Мына биз турган жер Маевка айыл өкмөтүнө караштуу мына Объезднойдун жээгиндеги көрүнүш. Мына өзүңүздөр көрүп турган жер бул Кыргызстандын азыркы абалы десек болот. Эми урматтуу туугандар, мына биз эми өнүгүүнүн жолуна мына түшөбүз деп турганда кайсыл бир коррупционер болобу, кайсыл бир бийлигине ишенген болсо, таанышына ишенген бир көпөс десек мындайча айтканда, бир батыр ушундай таптатнакай будай себилип, алтындан да кымбат болгон элдин ырыскысын кыйып жатат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биздин өлкөнү мына ушундай көпөстөр мусорго каптап жаткан учуру. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, өнүгүүнүн, өсүүнүн дагы бир жолу бар. Ал кандай десеңиздер, мурда Бишкек жашыл шаар аталып, Орто Азияга, мындайча айтканда, дүйнө жүзүгө болбосо да Орто Азияга таанылган борбор каланын бири болгон. Мына мен турган жак бул өнүккөндүн бир белгиси. Мына ушундай кылып өнүксөк болот беле? Мына ушундай кылып Кыргызстанга өз салымыбызды кошуп, жашыл шаарды өнүктүрсөк болот беле? Буга биздин күчтөрү болобу, биздин бийлик өкүлдөрү болобу, жол бербей жатабы? Мунун бир себебин биз аныктап көрөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз менен бирге болуңуздар. Биз аягына чейин чыкканга толук аракетибизди жумшайбыз. Мурда айтсаңыз, мына биз турган жер мурда будай айдалган экен, бул айдоо жер экен да. Буга азыр өзүңүз көргөндөй мына мусор кылып, мусорлар төгүп, бул жакта кадимгидей эле бизнес башталыптыр. Негизи алтындан да кымбат бул нан. Мына ушул будайды жокко чыгарып туруп, мына жерди мусорго толтуруп, элдин ырыскысын кыйып, бизнес башталыптыр. Буга кимдер кызыктар болушу мүмкүн? Ким турат мунун артында? Ооба. Эми ушуну көрүп туруп зээнин кейт да. Мен дагы ушу жогорку элдик көзөмөлдүн адамы катары ушул жерге кызыгып, иликтеп көрдүм. Бул жерде мен ойлогом башында Маевка айыл өкмөтү турат экен депчи. Алар турбайт экен. Маевка айыл өкмөтү бул ушул варварство деп коебузбу, итчилик менен күрөшүп аткандар экен. Маевканын айыл өкмөтүнө бул жерде күнөөсү жок экен. Мен ошону даана билдим. Бул жерде күнөө күч органдарында. Бул жердеги иштер козголуп, прокуратура тарабынан иштер азыр алып барылбай, атайын жабылып атабы, бир балекет болуп атат да. Эми карап көрүңүз, эми могу жерчи. Темир жейбизби же тактай жейбизби биз? Мына бул жерде деген ушул эле жер, кичинекей эле жер экен деп элдер ойлошу мүмкүн бул жердечи. Мына бирки төгүлүп турган мусорлор тетиги жогору жактагы жүздөгөн гектар жерлерге өтө турган арыктарды жаап тасташкан. Тетиги жердин баары кайрак сууга айланды, кайрак жерге айланды эми. Ушул мусордун айынан. Бул жөнөкөй эле бир кенедей жер экен, жолдун жээгин иштете берет деп ойлошу мүмкүн адамдарчы. Бирок бул жер деген сугат ирригациянын баарын талкалап атышат. Ушул жерден арыктар өтүш керек эле, сугатка тети жерден турбалар өтмөк тиги ары жаккачы суунун. Бүт ушулар ушул мусорлар талкалап койду жолду. Азыр мурда турбалар бар болчу, э? Ушул жерде жок арыктар болгон экен да. Арыктар болгон, мусор менен толтуруп салып таштанды. Мусор менен бул ушул эле жер кетип аткан болсо бир жөн. Жердин бул көптөгөн жерди кайрак жерге айландырып атат ушул мусорларчы. Айдоо жерге мусор төгүп, тактайларды коюп, ошо фуралар кирип салып таштапчы. Ал маселе мындай, айдоо жер, үлүш жерлер, алар как раз ошол таки бизнес кылыш үчүн ошол жерлерди сатып туруп, сатып алган кишилер төгүп атат чындыгында. Быйыл мен 3 ай болду келгениме, 3 айдан бери алар менен күрөшүп, бир нече жолу рободага кармак коолорду төгүп аткан жеринен кармак бергенбиз. Азыр Госрегистрге кат жаздык. Ошол жердин кимдин ээси ким экенин тактап бергиле, изъятияга жерди мамлекетке кайра нецелевое использование земельного участка деген бар да. Ошонун негизинде кайра мамлекетке алып, привести соответствие кылалы деп Госрегистрге тактоо сурадык. Кимдин атында катталган.
ошого сотко бергенге материал даярдап атабыз. Ал эми ошол Кошрегистрге канча болду? Кат бергенсизерге? Бир жума болду. Бир жума. Бир жума болду. Роуду кандай чара көрдү бул боюнча? Роуду чара көргөндө штрафбайды кеткен, Хованын водителин болду, кое берет экен. Башка иште экен. Башка иште. Штраф болуп турбу ошол? Еще аны дагы биз кылбайбыз, силер кыласыңар, биз кылабыз, тиги кылат, бул кылат деп атып анан аран кылды. Ал маселе боюнча не только Роудага жазылды, ал маселе боюнча экотехинспекцияга жаздык, Госрегистрге жаздык, ГАСМге жаздык, Архнадзор деп коет, архитектурага да жаздык. Жардам бергиле, просим содействовать, мындай захват болуп атат, мындай мыйзам бузуулар болуп атат деп көп жерге жаздык. Ал багытта работа ведется. И я надеюсь и буду стараться справедливости орнотобуз. Мына урматтуу Жаран медиа каналынын көрүүчүлөрү, биз мына Маевка айыл өкмөтүнө келдик. Объезднойдогу ташталган жерлер боюнча айыл өкмөтүндөгү оюн пикирин уктук. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерде толгон топой арыздар жазылыптыр. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мына делонун ичинде эле канчалаган мына ондогон, 20лаган арыздар турат. Мындай делодон өзүңүздөр көрүп тургандай 30-40га чейин дело бар. Бирок айыл өкмөт колдон келген аракетин кылып атыптыр. Бирок айыл өкмөт тиешелүү жактарга арыз жазыптыр. Бул иш билбейм, ошол тиешелүү жактар менен кандайдыр бир мамиле түзүп алышканбы? Айтор булар айыл өкмөттүн айтымы боюнча дагы бул иш козголуп барып эле кайра жабылып калат экен соттон. Болбогон бир 10 000 акча үчүн штраф салып туруп кетирип коет экен. Айыппул төлөп. Маевка айыл өкмөтү буга чейин тиешелүү органдарга кайрылышканын айтышты. Бул жерде бир гана жолду тосуп алуу менен мыйзам бузулган эмес. Биздин мактанычыбыз болгон жаратылышка дагы зыян келтирилгенби деген суроо менен экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясына да кайрылып көрдүк. Алар азыркы учурда бакма баладай кароосуз калган үйдө эле болуп, жерди текшергенге эч кандай мыйзам боюнча мүмкүнчүлүктөрү жоктугун айтышты. Анткени эки колун мыйзам менен байлап, эми иштей деген абалда турушкан экен. Биздин структурабыз баары жоюлуп кетип азыр, баары арасында 12 тамагыбыз 12 жакта жүрөт азыр. Бүгүн азыр Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора деп кайра чогултуу маселеси көтөрүлдү. Барып, процедурный вопростун баардыгы уда качып кеткенден байланыштуу биз текшерүү мүмкүнчүлүгү жок болуп. Мыйзам боюнча бул эл аралык жолдун ортоңку сызыгынан жолдун жээгине чейин 16 метр транспорт жана жолдор министрлигинин карамагында экен. Тактоо үчүн министрликтин тиешелүү жетекчилери менен биргеликте ченеп көрдүк. Тактоо учурунда жолдун жээгинде тактай сатып отурган сатуучулар мамлекеттин 5 метр жерин жеп жолго чейин чыгып кетишкендиги аныкталды. Бир гана тактай сатуучуларды айыптай бербей, жол жээгиндеги май куюучу жерлерди да тактап ченеп көрдүк. Бул жерде дагы мыйзам бузулган, анткени май куюучу жай 2 метрге чейин чыгып кеткендиги аныкталды. Мына жолдун жээгиндеги чай куюучулардын мыйзам бузуучулугу. Биз май куюучу жайдын ээлерин жана тиешелүү документтери барбы деп ошол жердеги кызматкерге кайрылганыбызда ал документтер башкы бөлүмдө. Бул жерде жок деп терезесин жаап жооп бербей койду. Açmayız böyle galiba. Tamam, kişilerken açmayız mı? Açılmaydı. Просто кассада турат. O açsak görürsek болады, ягынан хазайын бар ғой жақта. Сиз жоқ, біз эжеке біз телеканалдан келдік. Бұны текшеріп атабыз, сіздер жолға шығып кеттірсіздер. 2 метр. Ошоны сурап атабыз, документтери бар ғой, жақта ээси бар ғой. Борбордук бөлүмүнө телефон чалганыбызда алар жооп бербей коюшту. Андан соң алар менен байланышууга такыр мүмкүнчүлүк болбой койду. Албайт буларың азыр. Эл аралык жолдун жээги транспорт жана жолдор министрлигинин карамагында болгондуктан аталган мекеменин жетекчилери бул мыйзам бузган сатуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө барган учурда алардын ден соолугуна, техникаларына зыян келтиришип, кууп жиберишет экен. Ал эми айыл өкмөт барса аларга таптакыр эле баш бербей, билгениңди кыл дегендей мамиле кылышкандагы окуялар катталган. Бул жерде өтүп жаткан унаалар дагы мыйзам бузууларга барган учурлар катталгандыктан биз МАИ кызматкерлерин да чакырып көрдүк. МАИ кызматкерлери жол белгилери жок болгондуктан алар эч кандай чара көрө алышпай калган учурлар болгондугун айтышты.
кечем шығышы қайтада. Бүгін өзіңізде көргендей біргелікте ошо Маевкан айыл өкмөтү менен жана ошо транспорт министрлигинен биздин караштуу жол коопсуздук камсыздоо башкарма тарабынан иш-чараны өткөрдүк. Өзүңүздөр көргөндөй эле ошо айлана жолунда ошо Дордой базарынын көйгөйлүү маселелер өтө көп. Ошол эле жолдун абалы, жолдун жакка жайгашкан бирок ошол стройканы салыштын эсепетинен азыркы учурда жол тыгындары көбөйүп атат. Эмне себептен болгондо жолдун өзүнүн ичке болгонуна байланыштуу. Ошол эле тыгындарын азайтып өзүбүз көргөн жолдун боюнда турган пристройкалардын баарын алыш керек. Бирок ошо биз тараптан бир нече жолу негизде ошо дайыма эле атайын ошо представление берип атабыз жол көзөмөлдөөчү кызматтарына. Ошолорду алдырууга жана ошондой эле мына жолдун боюнда сатып аткан ар кандай көмүр, жыгач тетиктерин баарын саткан ошо алдырууга деп канчалык бирок биз ошо өз тараптан негизинде ошо жумуштарды алып баратабыз. Жол тыгындарын болтурлоо максатында жана ошондой эле жол кырсыктарын болтурлоо максатында. Ошол жерде бул биз тараптан ошондой эле үч патруль иштейт. 6 кызматкер бар. 3 менен ошолордун өздөрүнүн жумушун алып жатышат. Ошол жерге сиздерге караган жерлер канча метр болуш керек? Жолдун ортоңку полосасынан баштап. Ордоңку полосадан баштап 16 метр, бул экинчи категория кирет. Под оси деп айтылып калат. Под оси болгондо жолдун ортосунан 16 метр, ар жак бетинен, бер жак бетинен 16 метр. Ошондо общий 32 метр болот. Ошо бизге карай. Анан 16 метрден ичкериге кирип кетсе кандай чара көрүлөт? 16 метрден ичкери кирип кетсе, предписание жазылат ГАИ тарапка. И на основании ошол предписание боюнча каралат, комиссияны алып чыгып чечилет. Биздин тараптан эч кандай штраф натыйжа деп көзөлөт. Ошонун баарын кыла албайбыз да. Биз только предупреждение беребиз, эскертүү беребиз. Белгилер боюнча баары коюлган, по идее баары коюлган. Биздин тараптан ДЭУ, то есть дорожное эксплуатационное учреждение деген бар. Ошолор баары на месте барып карап чыгышат. Баары коюлган болчу, анан да ушундай жалаптар түшүп атат. Анын баарын кайра комиссияна чыгып караш керек да. Бул маселе быйылкы эле маселе эмес да. Мындан бир канча жыл мурда кайталанып келатат. Азыркы күндө да бул өрчүп кетти да. Бул жыл сайын эле эскертүү берип коюп эле турасыздарбы же сиздерден кийинки башка дагы тиешелүү жетекчи кызматтарга кандай бир кайрылуу кылып атасыздарбы? Кайрылуу кылабыз постоянно. Бизге ГАИ менен совместно иштейбиз. Алар бизге предписание жасайт, биз аткарабыз знактар боюнча. Бу жерге мындай знак коюлуш керек, тиерге мындай знак коюлуш керек деген баары айтылат. Биздин тараптан ошол предписание боюнча баары коюлат. Непосредственно ошонун баарын контролировать этиш керек, туура
карап чыгып жыл сайын квартал сайын бизге отчет беришет. Мындай знак коюлду, анан мындай талаптар коюлуп атат деп ушундай сунуштар келет тоже. Арендага ким берет бул жакты? Канча аренда аласың? Ал могу жерде силер мыйзам бузуп турсуңар. Аренда да бу. Так, оларга азыр кандай чара көрөсүздөр эми кирип кеткендергечи? Биз анелерге барабыз. Азыр эси жок экен азыр кандай ошол жакта иштегендерге эле эскертип коесуздарбы? Эсин дагы эскертип бере аласыздарбы? Жалобанын заявлениясын карап на основании заявления. Эскертип беребиз. Мен азыр жеке жаран катары кирип кетиптир жолго десем деп арыз жазсам силер карайсызбы? Карайбыз. Мына ушундай мыйзам бузуучулуктар болуп жаткан учурда кой тур деген бир адам болбой жатабы? Же ар ким эле ушундай мамлекеттин жолун жонуп жей береби? Иликтөө ушуну менен токтоп калбайт. Биз аягына чейин чыгабыз.